Шерзат Моминовдун балыктар дүйнөсүнө аралашканына 3 жыл болду. Ал арада аквариум балыктарына көзөмөл салуунун бардык сырларын өздөштүргөндүгүн билдирет. Алгач шакирт болуп жүрүп бул нерсени үйрөнгөн. Мындагы балыктарды чет өлкөдөн алып келишет. Күнүгө көзөмөлдөп туруу каарманыбыздын мойнунда. Анткени балыктардын абалын Шерзат Моминов кыймылынан байкайт. Эгер суу начар болсо, кыймылдары жайлап, же болбосо жатып алат. Балыкты кооздук үчүн үйүнө койгондор көп. Бирок анын ден соолукка пайдасы чоң. Алсак нерв ооруларынан жабыркагандар нервин тынчтандырууга жана жаш балдары барлар үйүнө койсо сарык оорусунан оолак болушат. Балыктын пайдалуу жойлары көп. Балыктын пайдалуу жактары көп. Иши анчейин деле оор эмес. Убагында суусун тазалап, температурасы нормалдуу болсо жемин берип турсаң болду, жүрө берет. Күнүгө бир маал жем берилет. Негизгиси сууларын убагында алмаштырып туруу керек. Сууларын ушу вактында алмашып. Балыктардын абалы суусунан байкалат. Анткени суу начар болсо арыктап кетет. Плюс 24 градустан плюс 28ге чейинки температурада кармалат. Бир аквариумда 100 литр суу болсо, аны күнүгө 10 литрден алмаштырып турат. Ошондо суусу таза турарын белгилейт. Такай көзөмөлдө болуп турат. Эгер суу жок болсо, балыктар 2-3 секунд гана чыдай алат. Каарманыбыздын бул кызыгуусу аны кирешелүү булакка алып келген. Алсак балыктарды көлөмүнө, түрүнө карап 50дөн 3000 сомго чейинки баада сатыкка коюп келет. Жок дегенде күнүгө 60ка чукул балыктын түрү сатылат. Кароосунда өзгөчөлүк талап кылат. Багуусунда өзгөчөлүктү талап кылат. Мисалы, жырткыч балыктар бар. Буларга малдын эти, өзгөчө жүрөгүн берсе жакшы. Анан дагы кичинелерине тирүү курт кумурскаларды берсе тез чоңоет. Кичинелерге живой корм берсе тез чоңоет. Адатта балыктар икра таштоо жолу менен көбөйсө, мында тирүү туучу балыктын мисчинус, гуппи, майнези аталышындагы түрлөрү бар. Жалпысынан жырткыч жана тынчтыкты сүйүүчү болуп бөлүнөт. Ошондуктан аларды түрүнө карап аквариумга салат. Жырткычтары да көлөмүнө жараша бөлүнөт. Антпесе чоңдору кичинелерине кол салуусу мүмкүн. Мында балыктардын 25 түрү багылат. Алардын ичинен эң жырткыч катары саналган телапи деген дагы түрү бар. Бул Кыргызстанга Кытай мамлекетинен алынып келинет. Сымбат Абдакимова, Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары.